Эгер өлгөн тууганыңыз же тааныштарыңыз түшүңө кирсе, эмнеден кабар берет? Бул жакшылыккабы же жамандыккабы? Мындай суроолор баарыбызды эле кыйнап келет. Кээде түшүбүзгө бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткен туугандар келет. Мындай түштөр дайым кандайдыр бир олуттуу өзгөрүү болорунан кабар берет. Бирок өтө кабатырланып кереги жок. Көпчүлүк убакытта мындай коноктордун аркасынан ийгилик келет. Мындан сырткары, эгер ал адам жакында эле көз жумган болсо жана анын өлүмү сиздин эсиңизден кете элек болуп көп ойлонуп жүрсөңүз, анда мындай түш болгону сиздин ойлорду чагылдырат. Мындай түштөр эч деле жаман маанини бербейт. Башка убакыттарда эмнеге мындай түш киргени тууралуу ойлонсо болот. Psychology Today журналына таянып карасак, адатта адамдар түшүндө төмөндөгүлөрдү көрөт. Өлгөн адам тирүүсүндөгүдөй эле, бирок жакшыраак жана саламат көрүнөт. Ал тирүү адамдарга анда баары жакшы экенин көрсөтөт. Ошол эле кезде бир да сөз сүйлөбөйт, маалыматтар телепаттык түрдө берилет. Мындай түштөр реалдуулукка окшош. Ошондойдо адам баарын майда деталдарга чейин эстеп калат. Төмөндөгү нерселерден улам көзү өткөн адам түшкө кириши мүмкүн. Ал бир нерсени алдын ала эскертет, кеңеш берет же коргоочунун ролунда болот. Өлгөн адам өлүмдөн кийин да жашоо бар экенин көрсөткүсү келет. Ал анда бардыгы жайында экенин, коопсуздукта болгонун көрсөтөт. Эсиңизде болсун, эгерде түшүңүздө өлгөн адам тирүүдө келип жана кандайдыр бир кеңештерди берсе, аны угуңуз. Алар сиздин күмөндөрдү жана ички чоочулоолоруңузду жоюп, конфликттерди жана көйгөйлөрдү чечкенге жардам берет. Ойгонгондо атын атап Куран окуп койгонду унутпаңыз. Сиздин түшүңүзгө да көзү өтүп кеткен адамдар киреби? Жашооңузда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болгонун байкадыңыз беле? Бул Алыстава каналы. Эгерде биздин маалыматтар жаккан болсо жана жогорудагы суроолорго жооп тапкан болсоңуз, анда биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып, досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз.